Birinçiden prokurorlardan ayıptoodan baş tartısı men üçün abdan kütüsüz oldu. 4 yıldan beri bulardı görüp жүрүп, alardan iş alып бару стилин мүнөзүн билип калгам. Прокуратура репрессиялык орган. Ал өзүнүnkү туура эмес болсо деле ушул соттоп бер деп көгөрүп өз позициясында тура берет. Бүгүнкү ушул прокуратуранын позициясы күтүүсүз болду. Бирок мен ойлойм, бул үч прокурордун гана жеке чечими эмес, жалпы эле ушул прокуратурада жүрүп жаткан өзгөрүүлөр саясаты менен байланышкан болуш керек. Жаңы генералдык прокурор бир нече жолу Зулушев, бир нече жолу прокуратуранын иштөө стилин, иштөө мүнөзүн өзгөртөмүн деп жарыялаган жери бар. Бул учур бир эле учур болуп калбастан, бул системалуу болушун мен каалайт элем. Башка адамдарга дагы прокуратура так ушундай адилеттүүлүк, мыйзамдуулук менен мындай мамиле кылыш керек. Зулушев прокуратуранын ичинен чыккан адам эмес. Ал сырттан келген, судья болуп иштеген, депутат болуп жүрдү. Зулушев ординардуу эмес кадамдарга жөндөмдүү адам. Баарыбыз билебиз, убагында Ташиев камчыны актап жиберген. Бүгүнкү прокуратуранын кадамы дагы Зулушевдун жүргүзгөн саясатынан улам. О деп мен жоромолдоп жатам.